Ош Баткен Исфана жолунун Аңкурсай участкасында 10 ай аралыгында эле 13 жол кырсыгы катталып, 5 адам каза тапкан. Анткени бул көпүрө кооптуу жерде жайгашкандыктан айдоочулар жол эрежесин сактабай, дал ушундай кырсыктарга дуушар болууда. Ош Баткен Исфана жолу эл аралык деңгээлдеги магистралдык жол болгондуктан автоунаа каттамдары тынбайт. Көпүрөдөгү коркунуч абал өзгөчө кыш мезгилинде курчуп, кырсыктар көп катталат дешет айдоочулар. Бул жерде аябай көптөгөн авариялар болуп атат. Даже ай сайын десе деле жаңылышпайм. Айрыкча кыш айларында аябай коркунучтуу. Бул ылдый жактан келген машиналар токтой албастан туура келип бардүргө уруп, анан бардүр илешип калса бардүргө, же болбосо чукурга, дарыяга, сайга түшүп кетип көптөгөн өлүмдөр болду бул жерде. Көптөгөн жаракаттар алышты адамдар. Аябай коркунучтуу. Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүндө турган бул автоунаалардын көпчүлүгү Ош Баткен Исфана жолунда кырсыкка учураган. Көпчүлүгүндө адам өлүмү менен коштолгон айтылууда. Жол кыймылынын коопсуздугу бөлүмүнүн кызматкерлери Ош Баткен Исфана жолунун 127-чакырымында жайгашкан. Аңкурсай участкасы кооптуу болуп жатканы тууралуу маселени тиешелүү кызматтарга жеткиришкен, бирок натыйжа болгон эмес. Бейси жолдорду тейлөөчү мекеменин эсебинен курулуп ошолор курган, аралыгы бул жерде жолдун кеңдигин 10 метрге чейин курушкан поворотто. Азыркы темде крутой поворотто бизде тийиштүү мекемелерге апасын участок болуп калды. Ушуну өзгөртүүгө өзгөртөйлү. Ушундай жол кырсыктар көбөйдү деп биз буга чейин тийиштүү мекеме ишканаларынын башчыларына кат менен кайрылганбыз. Жолдун бүткөрүлгөнүнө кыйла болду. Бирок бүгүнкү күнгө чейин транспорт министрлиги курулушту кабыл алган эмес. Жол тейлөө мекемесинен билдиришкендей, жол туура эмес жерге курулуп калган. Илгери курулуп калган экен да. Анан ошо боюнча эле кытайлар иши да булчу. Анан ошол бүтүп калды да. Анан дальше бизге контроль кылышка болбойт экен депкечи. Анан айтып атабыз, азыр дагы ошо авария болуп, көп нерселер болуп атат. Биздин баланска өтө элек. Өтпөй турат, мынау Көктала бүлгөн жолубуз дагы өтө элек, бияктан өтө элек, март өткөзүп беришет деп атат. Кандай болот билбейм. Майы кызматкерлеринин айтымында жол кырсыктары айдоочулардын жол эрежелерин сактабагандыгынын айынан болот. 2015 жылдын 10 ай аралыгында эле Кадамжай районунда 121 жол кырсыгы катталып, 26 адам каза тапкан. Нургазы Жайнаков, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Кадамжай району.